Барс Медиа тартуулайт. Биздин бүгүнкү каарманыбыз коомубуздун өзгөчө бөлүгүнүн өкүлү. Башкача айтканда, ал трансгендер. Чынында негизги жумушум дизайнерлик. Мени көбү назик жигит катары эле таанышат, бирок жан дүйнөмдө аял экенимди түшүнүп, акырындан өзгөрүп баратам. Көпчүлүгү биле элек, азыр трансгендер экенимди билген чөйрөмдө өзүмдү эркин сезем, өзүм менен өзүммүн дейт ал. Өзүн Асил деп тааныштырган замандашыбыз өз жашоосу тууралуу маек берип, ойлору менен бөлүштү. Өзүмдү ойлосом эрте чоңоюп турмун. 5 жашта эле уже өзүмдүн уже каалоом башка экенин биле баштагам. Уже 6 жашта 1-класска киргенде уже мен уже башка адам экенимди билгем. Ошондон бери өзүмдү билген үчүн өзүм тарбиялап келгем. 18 жашка чыкканча. 18 жашка чыккандан кийин уже өзүмдүн жашоомду өзүм кура баштадым. Ата-энеме, атама, апама, бакеме эч кандай байланган жокмун. Только өзүмдү. Ата-энемен сураган жокмун, ушундаймынбы? Алардан сураган өзүм мындай руханий өзүм тарбиялап жүрдүм. Оказывается, мындай болот экен, мындай болот. Ошентип өзүм тарбиялап жүрдүм 18 жашка чейин. Когда 16 жаштан окууну бүтүп шаарга келгенден кийин, и потом башкача уже эме кыла баштадым. Мен үй бүлөм, эжем, апам баары башында биринчи кабыл алганда аябай эле мага мындай эме бар го, мындай ийне сайган оюм бар го. Ошондой жүрөгүмө ийне сайганда болгон биринчи. Башында кабыл алышкан жок. Отказ кылышкан. 3 ай үйдөн кетип калгам. 3 айдан кийин өздөрү кечирим сурап кайра чакырышкан. Эжем, ата-энем бар, кечирим сурап, эмне болсо дагы сен главный биздин бала кечирим сурап чакырышты. Кечирдим, андан кийин до сих пор туура кабыл алышат. Когда мен айылдан жаңы келгенде, дизайнер болом деп келгем шаарга. Бир эмес 6 университетке бюджетке өткөм. Өзгөчү Кыргызстанды тандап, Кыргызстанда бакалавр аспирантураны бүттүм. Архитектураны. Архитектура дизайнерствону 6 жыл, аспирантура бакалаврды бүттүм. Андан ал кезде уже менде убакыт жок болуп калды, потому что главное мен деген дизайнер менен иштешип калдым. Кыргызстанда вот мен деген дизайнерлер бар, ошолор менен иштешип калдым. Убакыт жок болуп калды, кайра өзүмө деле көңүл бурушка. Кийинчерээк өзүм цех ачтым. Көп жерде болдум мен, өзүм профессиям боюнча. Көп жерде болдум, Москвада болдум, Турцияда, Анталияда, Анкарада болдум, Италияда болдум. Андай оюм жок. Потому что как она есть, ошондой жүрүш керек. Пусть кабыл алабы, кабыл албайбы, мен да Кыргызстан жаранымын. Какой привет, такой ответ го. Кылам, может, төшүмдү кылам. Жок, төз жасатам, бирок колумду алмаштырбайм. Конечно, эми жаратса, өлө сон болмок. Бирок мен биягымды алмаштырып алып, мен баардык пландарым эртеңки күнү өлүп калгым келбейт да, гарантия жок. Ден соолумду өлтүргүм келбейт. Өзүмдү өзүм сыйлайм ошон үчүн. Өзүмдү өзүм сыйлап, ошон үчүн кылдыргым келбейт. Болбосо мен деле кылдыргым келет. Мен деле алмаштырып, мондай 100% кыз болгум келет. Просто мен өзүмдүн теломду сыйлайм. Буга чейин мен өзүмдү грубо айтканда мындай голубой катары сезчүмүн да. Либо трансгендерный бол, либо орто жолдо жүрүп бер деп өзүм ушунча сөз бергем. Орто жолдо мындай эме болбо депчи. Анан трансгендерный болуш үчүн аябай мага мындай көп убакыт керек экен. Минимум, может, 8 жыл. Трансгендерный адамдарды карасам, ойлонуп көрсөм, көбүнчөсү ата-энеси жок. Мындай тиндей политика, мындай кыргыздын менталитети башка го. Менин ата-энем баары, эжем, байкем, анын баарын
эме кылгым келбей, чтобы ладно, пока мындай потихоньку болып жүрөрчү өзүмдү мындай бүт жолдо жүрөр. Анан потом вакыт келгенде кыла аласың деп өзүмдү өзүм аз алыстап жүрөм. Убагында бир 4-3 жыл мурун болгон. 4 жаш күчүү бала менен 3 жыл мамиле кургам, 3 жыл чогуу жашап, мамиле кургам, ата-энеме чейин тааныштырып, ата-эне мени кандай кабыл алса, анда ошондой кабыл алып. Негизи 5 кылыктан эмес экен, ала жок, эки ара жолго түштүк. Бирок до сих пор жүрөгүмдө бар. Ну, сүйүү и потом гордость экөө бирдей жүрөт экен. Менин оюмча да. Ну, ал да сүйөт, мен да сүйөм. Анда гордость бар, мен да гордость, бирөөсүгө сүйөт, гордость, гордость этеличи. Ошонун улам эки ара жолго түшкөнбүз. Билбейм, эми 3 жыл болду, ал адам менен уже эки ара жолго түшкөнгө. 3 жыл өзүмдү заставить эттим, сен ошол адам деле жашай бересиң, башка бирөөнү таппайсыңбы? Ну, аракет кылдым, болуп кеткен. Значит, ошончо эле калат окшойм. Ошол адам менен, ошол адам жүрөгүмдө калып, все ошончо деп окшойм. Коомчулукта вообще башка адаммын мен. Мен бул наоборот могу коомдо мындай кургум аз. А так берки өзүм мындай көчөдө мындай жүргөндө вообще кургум аябай көп наоборот. Просто мен башында моундай берилип, переход кылган эмесмин. Башында мен башка жумушту башталып, ошо уже артка жол жок болуп калганда магачы уже. Мой дизайнерскийди баштап, уже көп жерге чыгып, көп нерсеге таанылып калып, уже артка жол жок болуп калган. Все равно мен жүрөм бул нерсени уже до сих пор артка жол жок. Өзүм дизайнер болгондон кийин моделдер менен көп иштешем. Модель кыздар аркама чейин чуркан кыздар болгон, бирок мен эч кимди алдагым келбейт. Мен что капа болбогула, үмүтүңөрдү үзгүлө менден. Мен андай эмесмин. Бекели бара болбогула, нары бар эле деп коем. Лучше мага убактыңды коротпо деп эле коем. Ачыгын эле айтам. Кудай сактасын, менде андай боло элек. Потому что андай деле ситуация деле болуп калышы мүмкүн, бирок ага мен өзүм жол бербейм. Мен өзүмдүн оюмду айтсам, трансгендерлерди коом кандай кабыл алат? Негизи орто деп айта алам.